Рахмат кеңештериңерге. Биздин пост заманга жараша эмне үчүн ушундай дегенге туура жооп бердиңер. Шүгүр айтканды билбейбиз. Иман качкандан шайтан ээледи. Туп-туура. Мен бир жакшы, хикматтуу сөздү айткым келди. Данышман айтты, кыйын убакыт, жаман заман күчтүү адамдарды жаратып, чыңап чыгарат. Ал күчтүү адамдар жакшы заман бакубатчылыкка алып келет. Ал эми бакубатчылыкта, жакшы заманда өскөн адамдар жалкоо болуп, ачкөз болуп, ошол шүгүр айтканды унутуп калат. Туугандар, дагы да болсо кеч эмес. Балдарыбыздан баштайлы. Жин шайтандар менен күрөшкөндө үйрөнөйлү жана үйрөтөйлү. Андыктан ошо шайтанды жеңип, бейишке жетип алалы демекчимин. Ассаламу алейкум.